Сузакта мас айдоочу рулга отуруп, жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетип, 6 жаштагы кыздын өмүрү кыйылды. Кыз окуя болгон жерден мерт кеткен. Чүй областынын Сосновка айылында окуучу сууга түшкөн топту алам деп чөгүп кетти. Биздин айыл эмнеге мындай мусорду эмнеге ташташат? Сосновка айылындагы тургундар өтө нааразы болушууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Сузакта мас айдоочу жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетип, 6 жаштагы кыздын өмүрү кыйылды. Сузакта мас абалындагы тургун унасы менен жол четиндеги 3 жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында окуя кечээ 4-май күнү райондун Таран базар айылында орун алган. Калмак Кырчын айылынын тургуну өзүнө тиешелүү болгон ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унасын башкарып бара жатып, кечке жуук жол четиндеги тротуарда бара жаткан жүргүнчүлөрдү коюп кетиптир. Биз барсак айдоочу мас абалда экен. Кыздардын бири ошол жерде жан берди. Ал эми экөөсүн оор абалда бейтапканага алып кетишкен дейт күбө. Аталган маалыматты облустук милицияда ырастап, шектүү камакка алынганын билдирди. ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Калмак Кырчын айылынын 1978-жылы туулган тургуну автоунааны мас абалда айдап бараткан учурда жол жээгинде тротуарда бара жаткан Таран базар айылынын жашоочулары 2019-2010 жылы туулган балдарды сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 2019 жылы туулган бала ооруканага жетпей каза болуп калган. Экинчи жабырлануучу 2010 жылы туулган бала учурда Жалал Абад облустук ооруканасынын жанандыруу бөлүмүндө жатат. Экс-спикер Канат Бегисаев өлкөдөн качып кеттиби? Жогорку кеңештин мурдагы спикери Канат Бегисаев өлкөдөн качып кеткенин ОТРКнын мурдагы башкы директору Елем Карыпбеков өз булактарына таянып билдирди. Исаев АКШда болсо керек. Маалыматты бири-бири менен байланышпаган 4 булак тастыктады деп жазды Карыпбеков соц тармактарда. Эске сала кетсек, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канат Бегисаев уюшкан топторду жана кылмыштуу топторду каржылаган деген чек менен өткөн жылдын ноябрь айында кармалган. 6 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту Исаевди үй камагына чыгарган. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Эртең 4-май күнү Токио Дом аренасында буюрса жаңы чемпион пайда болот иншалла. Жеңиши менен сүйүнткөн мушкер Шайдуллаев кыргыз элине салам жолдоду. Ызычылыгын билдирди. Ассалому алейкум Кыргызстан. Кыргыз элим, баарыңыздардын колдооңуздар үчүн чоң рахмат. Аны сезип турдум. Жеңиш насип болуптур, дейди ал. Айта кетсек, Испанияда коронавирустан корккон ата-эне балдарын 4 жыл бою үйдөн чыгарган эмес. Испаниянын Оведо шаарында полиция германиялык философту жана анын жубайын камакка алды. Алар балдарын коронавирустан коргоо максатында 4 жыл үйдө кармашкан. Полиция эшикти ачканда бет капчан балдар чуркап чыгып, өсүп турган чөптү кармашкан. Маалым болгондой, балдардын атасы аралыктан иштеген. Ал эми балдары мектепке барган эмес жана интернетке да киришкен эмес. Бир туугандар сүрөт тартуу менен гана алек болушкан. Азык-түлүктү буйрутма менен алдырып турушкан. Балдар реабилитациялык үчүн социалдык кызматтарга жана дарыгерлерге өткөрүп берилди. Алардын ата-энелерине кылмыш иши козголду деп жазат La Nueva Hispana гезети. Чүй облустунун Сосновка айылында окуучу сууга түшкөн топту алам деп чөгүп кетти. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, Кара-Балтадагы мектептердин биринин окуучулары класс жетекчиси жана бир нече ата-энеси менен чогуу экскурсияга чыгышкан. Эс алуу учурунда 15 жаштагы окуучу каналга түшүп кеткен топту алам деп жатып, сууга чөгүп каза болгон. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иши башталганын кошумчалады.
Сосновка айылынын тургундары Кара Балта дарыясына ташталган таштандыларга наразы болушууда. Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Сосновка айылынын тургундары Кара Балта дарыясына эс алуучулар тарабынан ташталган пластик таштандыларга наразы. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Айыл тургундарынын айтымында болгону бир нече эс алуу күнүнүн ичинде дарыядагы сууну бөлүштүрүүчү түйүндүн темир торлоруна ири көлөмдөгү пластик таштандылар топтолгон. Бул таштандыларды Сосновка айылынан жогору Кара Балта дарыясынын жээгине жайгашкан эс алуу жайларына барган эс алуучулар тарабынан ташталган калдыктар. Калдыктардын айрымдары темир торлорго ийилинип калса, калгандарын суунун агымы чүй өрөөнүндөгү суу сактагычтарга чейин алып кетүүдө деп билдиришти тургундар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.